Кутмандуу кечиңиздер менен Пирамида каналынын түз эфиринде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы. Алдыдагы жарым саатта акыркы кабарлар жана күндүн урунтуу учурлары менен тааныштырып, студияда Нуржигит Мырзабеков, саламатсыздарбы? Ислам жана православие өз ара урматташуу менен тынчтыкта бирге жашоонун мыкты мисалы деп белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 21 ноябрда Ислам жана православие тынчтыктын диндери эл аралык конференциясында. Мамлекет башчысы коомдук саясий туруктуулукту сактоо үчүн диндер ортосунда дайыма диалог жүрүп, конфессиялар аралык конструктивдүү мамилелер болушу керек экенин баса белгиледи. Конференциянын жүрүшүнөн Жибек Шаршембиева. Диний уюмдардын өкүлдөрү бул тармактагы эксперттер диний радикализм жана экстремизмди алдын алуу тууралуу жана азыркы таптагы болуп жаткан эки чоңдөлгөн диндердин коомдогу орду жана багыты тууралуу жогорку деңгээлде сүйлөшүштү. Анда өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөп жатып, динди кыйратуучу же болбосо деструктивдик багытта колдонууга болбойт экенин айтып өттү. Ислам жана православие биздин руханий мурасыбыз. Аларды бүгүнкү күнү баа жеткич дөөлөт катары баалайбыз. Ушул руханий байлыктарды мамлекеттин өнүгүшү үчүн сабаттуу колдонушубуз керек. Ислам менен православиянын өз ара карым катнашы конструктивдүү негизде өнүгүшүн камсыздайбыз. Жекеле дин эмес, маданият, тил, каада салт, илим билим берүү жаатында дагы терең кызматташуу өлкөлөр ортосундагы ынтымактын негизги фактору болуп саналат. Коомубуздагы диндер аралык тынчтыкты, ынтымакты сактоо жана бекемдөө ар кандай экстремисттик жана радикалдуу агымдарга каршы турууга шарт түзөт. Мамлекет башчысы коомдук саясий туруктуулукту сактоо үчүн диндер ортосунда дайыма диалог жүрүп, конфессиялар аралык конструктивдүү мамилелер болушу керек экенин баса белгилеп, бул иш-чара радикалдык жана экстремисттик агымдарга каршы турууга жардам берет деп айтты. Ислам жана православиянын тыгыз кызматташтыгы Евразиянын алкагында биздин жарандар үчүн ыңгайлуу шарт түзөт. Бул биримдиктин алкагында элдерибиздин диний, маданий, социалдык өзгөчөлүктөрү сыйлоо менен кабыл алынат. Евразиялык мейкиндик жалпы тарыхка ээ болуу менен өз ара аракеттенүүнүн жанаша жашоонун орду болуп калат. Баардык коңшу мамлекеттер менен дин багытындагы кызматташтыгыбызды күчөтөбүз. Биз Ханафи мазхабынын жана православиянын тарыхы жана маданий ролун, коомдун келечеги үчүн өзгөчө жоопкерчилигин эске алып, алардын мамлекет менен иш аракеттенүүдөгү өзгөчө статусу жөнүндө ойлонгонубуз зарыл. Мындай практика көп өлкөлөрдө бар. Иш-чарада мамлекет коомдун келечегине жоопкерчилиги чоң экенин айтылды. Президент диний уюмдардын реформасы мамлекеттин жардамы менен өтөөрүн белгилеп, бир дагы жеткинчек бала светтик илимден четтеп калбосу керек экенин баса белгиледи. Бир жагдайды баса белгилеп кетейин. Бир дагы жеткинчек бала светтик илимден чектөө калбоо керек. Биздин конституциябыздын 45-беренесинде негизги жалпы билим алуу милдеттүү деп так жана даана жазылып турат. Ошондуктан медреседе болобу, чиркөөдө болобу, диний билим берүү иш аракети мамлекеттик негизги жалпы билим алууга кедерги болбошу керек. Мамлекет өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кедергисин тийгизген көрүнүштөргө жол бербейт. Диний себептер менен бөлүнүп жарылууга, диний сабырсыздыкка, албетте диний экстремизмге тыюу салынат. Өлкөбүздүн тынчтыгын, коомубуздун биримдигин мамлекет баардык зарыл болгон каражаттарын колдонуу менен коргойт деп президент айтып өтүп, мамлекет светтик багытта туруктуу өнүгүүгө багыт алганын кошумчалады. Кыргызстан является многоэтническим и многоконфессиональным государством. Кыргызстан көп этностуу жана көп конфессиялуу мамлекет болуп саналат. Бизде диний чөйрөнүн эркин өнүгүүсү үчүн бардык шарттар түзүлгөн, абийир эркиндигин жана дин тутуу эркиндигин камсыз кылуу мамлекет тарабынан кепилденет. Конституция боюнча мамлекетибиз светтик багытта туруктуу өнүгүүгө багыт алган. Государственное управление. Россиянын элчиси Николай Удовиченко өз кезегинде президентке ыраазычылыгын билдирип, анын диндер аралык кызматташууну арттырууга жана алардын арасындагы кызматташтыкты бекемдөөгө болгон иш аракеттерине рахматын айтып, Владимир Путиндин кайрылуусун окуп берди. Ошондой эле кайрылууну Россиянын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Равиль Гайнутдинов жолдоду. Очень важно сохранить наш позитивный исторический опыт. Биздин позитивдүү тарыхый тажрыйбабызды сактап калуу, коргоо жана кийинки муунга кайталангыс мурасты ар кандай динге
ишенген адамдардын ортосундагы достукту, бирин-бирин урматтап, сыйлоо, түшүнүшүү салтын өткөрүп берүү абдан маанилүү. Ошондуктан диний уюмдардын биригип, алардын мамлекеттик жана коомдук түзүмдөр менен конструктивдүү өз ара аракеттениши, түрдүү диний агымдардын өкүлдөрүнүн кылымдар бою жашап келген биздин өлкөлөрдө жарандык тынчтыкты жана ынтымакты бекемдөөнүн зарыл шарттары болуп саналат. Так и в духовной сфере наше движение навстречу друг другу. Биздин бири-бирибизге кылган мамилебиз жана бул тармакта өз ара кызматташтыгыбыз көптөгөн ийгиликтерге жетелейт. Ислам жана христиандык башка дүйнөлүк диндер сыяктуу эле фундаменталдуу гумандуулук, баалуулуктарга жогорку мааниге ээ болгон, жакынына ырайым кылуу жана сүйүүгө, адилеттүүлүккө жана инсанга урмат кылууга негизделген. Конференциянын ар бир катышуучусуна ийгилик каалайм. Биздин өлкөнүн 90% мусулмандар түзөт, бирок бул убакытка чейин бир да жолу диний багытта түшүнбөстүктөр болгон эмес деп билдирди муфтий Максат Ажи Токтомушев. А напротив, всегда сохранялся мир и спокойствие, дружба и единство. Биз тескерисинче ар дайым башка диндин өкүлдөрү менен тынчтыкта жана достукта түшүнүшүү менен жашап келгенбиз. Бул биздин приоритетибиз. Анткени бул берени Кыргызстандын конституциясынын нормалары менен корголгон. Анда ар бир адамга дин тутуу укугу киргизилген. Человека на вероисповедание. Мындай конференция буга чейин 2 жолу өткөн жана ислам светтик өлкөдө аталышындагы иш-чаранын уландысы болуп саналат. Жибек Шишимбиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида. Акыркы 1,5 жылда мамлекет өлкө бюджетинин кирешесин жогорулатууда жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууда бир топ алгылыктуу иштерди жасады. Көрүлгөн аракеттердин жыйынтыгында республикалык бюджеттин дефицити 2017 жылы 17,4 миллиард сомдон 10,9 миллиард сомго чейин кыскарган. Ал эми 2018 жылы 6,45 миллиард сомго. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бирдиктүү эсепке которулган акча каражатынын эсебинен Бишкек жана Ош шаарларында, Чүй облусунда 15 мектептин курулушу башталды. Аларга 799,3 миллион сом бөлүнгөн, анын 55 миллион сом өздөштүрүлдү. Социалдык экономикалык абалды айрым чек-арага чектеш аймактардын транспорттук инфраструктурасын жакшыртууга 20 миллион сом бөлүнгөн. Жергиликтүү бюджеттердин кирешелүүлүгүн жогорулатуу максатында 100% киреше салыгын жергиликтүү бюджетке чегерүү чечими кабыл алынган. Жергиликтүү бюджетке салыктан түшкөн киреше булагы 2019 жылы дээрлик 2 миллиард сомго жеткен. Үй-бүлөлүк медайындардын жана фельдшердик, акушердик пункттун орто медициналык персоналдын айлык акылары жогорулады. Пенсияга чыгуу үчүн керек болгон документтерди даярдоо жараяны жеңилдетилди. Түркия Республикасындагы мигранттарга колдоо көрсөтүүнүн алкагында Түркия менен Кыргызстандын өкмөтү ортосунда социалдык камсыздандыруу макулдашуусун ишке ашыруу боюнча административдик келишимге кол коюлган. 2019 жылдын октябрынан тарта Кыргызстандагы педагогдордун айлык акысы 30% көтөрүлдү. 2019 жылдын 3 айына кошумча 1,6 миллиард сом керек болсо, 2020 жылга кошумча дагы 6 миллиард сом керектелет. Кыргыз Республикасынын өкмөтү кепилденген минималдуу кирешенин көлөмүн 900 миң сомго чейин жогорулатты. Тийиштүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду деп билдирет өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү. Бул чечим 2019 жылдын 1 декабрынан тарта күчүнө кирет. Кепилденген минималдуу кирешенин өлчөмү акыркы жолу 2016 жылы көтөрүлгөн жана бир нече жылдан бери 900 сом деңгээлинде кармалып турган. Кепилденген минималдуу кирешенин көлөмүн жогорулатуу жөлөк пул менен аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү балдарды камтууну жакшыртат. Кыргызстандын экспорту 1356,5 миллион долларды түзүп 11,7% өстү. Бул тууралуу маалымат жыйында экономика министринин орун басары Элдар Алишеров билдирди. Ошондой эле 2019 жылы региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялоонун алкагында өкмөт мамлекеттик бюджеттен аймактардагы бизнести колдоо максатында 2 миллиард сом бөлгөн. Өлкөнүн экономика жаатында жетишкендиги тууралуу кененирээк кийинки материалда. 2019 жылды региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялоонун алкагында өкмөт мамлекеттик бюджеттен аймактардагы бизнести колдоо максатында 2 миллиард сом бөлгөн. Бул 2019-2020 жылдарга экспортту өнүктүрүү боюнча планын ишке ашыруунун бир бөлүгү. Планда 151 иш-чара камтылган. Ошондой эле маалыматка ылайык бизнес долбоорлорду тандоо үчүн атайын комиссия түзүлүп, бүгүнкү күндө 590 миллион сомго 30 бизнес долбоор бекитилген. Аталган 30 долбоордун баары аймактарда жайгашкан. Каржылоо өнөр жай ишканаларды түзүү же аларды кеңейтүүгө багытталган. Бизнес долбоорлордун сектору бул айыл чарба, туризм, жеңил өнөр жай, IT тармагы жана башкалар. Биздин соода жүгүртүү өлчөмү 5 миллиардты түздү. Экспортубуз 11,7% өсүп жатат. Бул деген аябай жакшы көрсөткүч. 1,3 миллиардты түзөт. Импортубуз бир 7-8% түшүп жатат, 3,6 миллиард түзүп жатат.
торговый баланс сальдобуз азайып жатат, бир 15-16% түштү. Маалыматка ылайык өлкөнүн экспорту 1356,5 миллион долларды түзүп 11,7% өстү. Ошондой эле жогоруда аталган пландын алкагында экспорттоочуларга башка мамлекеттерге товарларды сатуу процедуралары боюнча маалымат жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча иштер аткарылган. Буга ылайык ЕЭПтин 35 техникалык регламенти мамлекеттик тилге которулуп, экономика министрлигинин сайтына жайгаштырылган. 2018 жылы ЕЭПтин мекемелердин бирдиктүү реестринде 87 кыргыз өндүрүүчү мекемелер такталган болсо, быйыл алардын катарын дагы 21 мекеме толуктады. Андан тышкары өлкө аймагы боюнча экспорт кербени да өтүп турары белгилүү болду. Түздөн-түз биз экспорт кербенин өткөрөбүз. Бул бүт Кыргызстандын аймактарында жылда бир жолу, эки жолудан чыгып, ошол экспорттоочуларга түздөн-түз экспортко байланыштуу болгон маалыматтарды беребиз. Ошондой эле биз менен бизнес ассоциациялардын мүчөлөрү, соода өнөр жай палатасынын мүчөлөрү, эксперттер, финансы багытында иштеген институттар, ошолордун өкүлчүлүктөрүн алып, биз региондорду кыдырып, бүт маалыматтарды беребиз. Мындан тышкары Кыргызстан, Сербия, Иран, Вьетнам, Сингапур жана Кытай эл республикалары менен ЕЭПтин ортосунда соода-экономикалык кызматташтык боюнча келишим түзгөн. Келишимде кызматташуунун конкреттүү багыттары камтылган. Бул өз кезегинде рынокко жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу жана соодада ири инвестициялык долбоорлор үчүн жеңилдиктерди шарттайт. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида. Бүгүн Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча ачык соттук отурум өтүүдө. Сотто Инара Гелязетдинова төрагалык кылууда. Сотто иштин материалдарын иликтөө уланууда. Азыркы учурда 21 том иликтенип бүттү, жалпысынан иште 55 том бар. Эскерте кетсек, эксперттердин тыянагы боюнча Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашыруудагы коррупция фактысынан мамлекетке 5 миллиард 439 миллион сом көлөмүндөгү зыян келтирилген. Мындан улам мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энерго холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев, электр станциялары ишканасынын мурдагы башчы директору Салайдин Авазов, Улуттук энерго холдингдин башчысынын мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров, Бишкек жебин модернизациялоо башкарма тобунун директору Темирлан Бримкулов жана мурдагы финансы министри Ольга Лавроваларга кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана коррупция боюнча айыпталууда. Жыл соңуна чейин патрулдук милиция Бишкек шаарынын бардык райондорунда ишке кирет. Жаңы түзүлгөн кызмат учурда 1 май жана Свердлов райондорунда коомдук тартипке жана жол кыймылын коопсуздугуна көзөмөл жүргүзүшүүдө. Бул кызматка мурда соттолбогон айдоочулук аскердик күбөлүгү бар, ишинде кемчилик кетирбеген, таза адис иштеши керек деген талап коюлган. Кызматкерлер окуу жана түшүнүү тестин тапшырып, саламаттыгы текшерилип жана аңгемелешүүнүн негизинде алынган. Биринчи турдун негизинде ишке кирген патруль милициясынын ишмердүүлүгү тууралуу Сүйүн Айтагаев айтып берет. Так, был автоунаа Мукбилов Султан Хусеновичка тиешелүү экен. BMW X5 серебристый 2004 жылы 3 правонарушениясы бар экен. 4 октябрь, 13 сентябрь, анан 26 август күндөрү не оплачено. Мурдагыдан айырмаланып, бир экипажда функцияларды бирде эки кызматкер жол кыймылына көз салып, коомдук коопсуздукту камсыздайт. Азыр кызматкерлерге автоунаа электрондук планшет жол эрежесин бузган, издөөдө жүргөн унааларды аныктай турган атайын техника, кара көк түстөгү формалар берилген. Ар бир кызматкер өзүнө илип жүрө турган видеокамералар коюлган. Алар GPS навигатор аркылуу көзөмөлдө болуп турушат. Автомашины приора, примите на право, остановитесь. Азыр биз бул айдоочунун алдыңкы терезелери караңгытылган үчүн токтотулуп атабыз. Бул жол эрежелерин одоно бузган беренелердин бирине кирет. Чыңгыз Балтабаев менен Айдар Икарбек уулу өздөрүнө бөлүнгөн район көзөмөлүндө. Чыңгыз Балтабаев жол кыймылын камсыздоо башкармалыгында 7 жылдык стажы бар инспектор. Айдар болсо ички иштер органына жаңыдан келди. Эки инспектор тең оор сынактан өтүп, учурда иш үстүндө. Негизги максат бизге башкармалык белгилеп кеткендей, бул кыргыз элинин жарандарына жана ар бир жаранга жакын мамиледе болуу жана анын ага жардамга муктаж учурунда тез арада ага жардам берүү жана ошол нерселерди кыйынчылык убагында аны куткаруу же ага жардам берүү же мындайча айтканда кыйналып турган адамга кол сунуу. УПСМ ачылгандан бери атайын спецоборудование келген.
бул тоник деп коет. Азыр бир ошол спецаппараттын негизинде бул автоунаа айыппул токтотулчу стоянкага токтотулабы же токтотулбайбы ушул жерде чечилет. Патрулдук кызматты түзүү үчүн мамлекет тарабынан 378 миллион сом бөлүнгөн. Каражаттын аз эмес бөлүгү кызматкерлердин айлык маянасын көтөрүүгө жумшалды. Бул кадам биринчи кезекте жол кыймылынын коопсуздугу системасындагы негизги көйгөй болгон коррупцияга каршы иш-аракеттердин бири. Ошондой эле кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыздоо. Я всегда хотел быть нужным нашему народу. Мен буга чейин өлкө үчүн пайдамды келтирсем деп көп ойлончумун. Жаз айларында сыналгыдан патрулдук милицияга кабыл алуу жүрүп жатканын угуп калдым. Мен керектүү документтерди тапшырган соң ийгиликтүү өттү. Атайын окуудан окуп, билим алгандан кийин экзамен берип, андан өткөн соң гана жумушка кабыл алындым. Албетте талаптар күчтүү болду. Ал эми жыл аягына чейин Бишкек шаарынын бардык райондорунда мындай патрулдук кызматтар ишке кирет. Бул багытта учурда Ички иштер академиясында 2-топ окуудан өтүп жатат. Аталган кызматка кабыл алуунун 3-чү этабы дагы аяктап, тандоонун баскычтары жүрүүдө. Ал эми борбордо жалпысы болуп жол жана коомдук коопсуздукту 800 патрул кызматкери көзөмөлгө алат. Андан соң аталган кызмат Чүй областында жана Ош шаарларында, кийин республиканын башка аймактарында системалуу ишке кирет. Сүйнай Тагайба, Кенжебек Максат уулу, Пирамида. Кылмыштуулук менен күрөшүүдө алдыңкы орунда турган кызматтардын бири криминалдык милиция кызматы. Жалпысынан бүгүнкү күндө республика аймагында абал туруктуу. Кылмыштуулук менен күрөшүү министрликтин жетекчилигинин өзгөчө көзөмөлүндө. Мисалы 2018 жылга салыштырмалуу өлкө аймагы боюнча жалпы кылмыштын саны көбөйгөнү менен оор жана өтө оор багытындагы кылмыштардын саны бүгүнкү күндө 24% азайган. Ал эми үстүбүздөгү жылдын башынан баштап аталган кызмат тарабынан 25 коомдо резонанс туудурган кылмыштардын бети ачылган. Учурда Ички иштер министрлиги Кыргызстанда уюштурулган кылмыш тобу жок деп ишендирет. Киши өлтүрүү 151 факт катталып, былтыркыга салыштырмалуу 12 фактка же болбосо 7% аз катталган. Саламаттыкка атайлап оор залал келтирүү 167 фактка катталып, былтыркыга салыштырмалуу 36 фактыга же болбосо 17,7% аз катталган. Жабылуучулардын үчүн өлүм алып келген 34 факт катталган. Былтырга салыштырмалуу 14 факт же болбосо 29,2% аз катталган. Бүгүн Ички иштер министрлигинин генерал-майору Эргеш Алиев атындагы академиясында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата чыгармачылык кечи өттү. Маданий иш-чара алгач академиянын алма багына Айтматовго таазим Кызыл алма багы деген такта орнотуу менен башталды. Иш-чарага Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, Айтматовдун замандаштары, акын жазуучулар жана академиянын курсанттары катышты. Кененирээк кийинки сюжетте. Кыргызды дүйнөгө тааныткан Чыңгыз, Кыргыздын улуттук сыймыгы Чыңгыз деген ураан менен академияда дүйнөлүк көркөм адабиятынын алпы Чыңгыз Айтматовдун атайын бурчу ачылган. Анда Айтматовго таандык китептер, газета, журналдар, макалалар жана фото материалдар коюлган. Бул демилге Эргеш Алиев атындагы академиянын массалык маалымат каражаттары менен кызматташуу жана социалдык тарбиялык иштерди уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Автандил Кадыркуловго таандык. Мурун эле өзүм ойлонуп жүргөн нерсем, жетекчиликке ушуну демилгелеп, ушул бурчту уюштурдук. Акчасына карабай ошо жетекчилерге рахмат. Сүрөтүн фото боюнча кылып жасадык, баннер эмес. Бияка китепканалардан китеп алып 150 000 сомдук китеп койдук, книжнялар менен. Ошо бизде Айтматовду жана орусча айтканда чтение деп коет. Жанагы орус тили, кыргыз тил күндөрү атайын ошол жерге келебиз. Тизилебиз, жанагы өзүбүздүн ырларыбызды, монологторубузду айтып, сыймыктанып турабыз бул бурчубуз менен. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жазган чыгармалары байлыкка же бийликке умтулууга эмес, табиятка жакын болуп, аны коргоого үйрөтөт. Ошол эле учурда адамдарга туура мамиле жасоону, эл менен бирге болуу кандай бакыт экенин көрсөтүп турат. Айрыкча мынау согушка арналган, репрессияга арналган чыгармаларында өтө терең ойлор бар. Демек, айтарымындай, кандай гана турмуш болбосун, кандай жамандык болбосун, адамгерчиликтен тайбагыла, сүйүүдөн тайбагыла, антке чоң нерсе бул, үй бүлөнү сактагыла, абириңер сактагыла деген бир чоң бир мааниси бар да. Иш-чаранын жүрүшүндө кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиев академиянын жамаатына өзүнүн китептерин белекке берди.
Көзү өткөндөр даңкталмайынча тирүүлөр баркталбайт демекчи, бүгүн ИИМдин академиясында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата маданий иш-чара өттү. Чыгармачылык кечеде академиянын курсанттары Айтматовдун Жамила чыгармасынан үзүндү аткарып беришти. Мен де сиздей болуп, өзүм сыйлаган, өзүм сүйгөн адамым менен өмүргө рахат алып жашап келет. Айтматовдун Жамила повести ата мекенди, журтту коргоо, улуттук салт сана менен сыймыктануу, аял кишини кадырлоо жана айкөлдүктү чагылдырып турат. Иш-чара болочок муунга туура тарбия берүүгө багытталган. Айтматовдун Жамила чыгармасын алганбыз. Бул жерде Айтматов только улуттун терс жагын эмес, оң жагын көрсөткөндөй кылып, оң жагын айткандай кылып, баатырлыкты даңктагандай кылып көрсөтөлү деп, атайын повесттин ичине Садыктын атасын сүйлөтүп, улуттук намыс жөнүндө, Даниярды сүйлөтүп, жанакы ата журт, ата бейит жөнүндө, Жамиланы сүйлөтүп, ошо аялга болгон кыргыздын мамилесин, аялдын эркиндигин көрсөтүп, Садыкты сүйлөтүп, ушу баатыр айкөл адам кандай айкөл болуш керек экен, кандай баатыр болуш керек экен, кандай кечиримдүү болуш керек экен. Анткени ушул теманын баары азыркы биздин заманга төп келишип атат да. Эргеш Алиев атындагы академиянын алма багынын бир бөлүгү кызыл алма, ал эми экинчи бөлүгү Мырзагүл деп аталып келет. Бүгүнкү иш-чарада алма бактын кире беришине Айтматовго таазим деген такта орнотулду. Маданий иш-чарага ИИМдин өкүлдөрү, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, Айтматовдун замандаштары, акын жазуучулар, академиянын курсанттары жана залкар жазуучунун уулу Аскар Айтматов катышты. Мне приходилось участвовать уже во многих мероприятиях. Мен Чыңгыз Айтматовго арналып уюштурулган көптөгөн иш-чараларга катышып жүрөм. Айрыкча өткөн жылы жазуучунун 90 жылдыгында. Бүгүнкү иш-чаранын да өзгөчө белгилеп кетким келет. Себеби министрлик муну өткөрүүгө 3 жылдан бери аракетин жумшап келет. Академиянын полковниги Автандил Кадыркуловго да ыраазычылык билдирем. Ал кишинин да аракети чоң болду десем жаңылышпайм. Чыңгыз Айтматовдун милицияда кызмат өтөө ардактуу милдет жана чоң жоопкерчилик деп айткан сөзү бар. Бул сөзүндө дагы ал элди коргоо милиция кызматкерлеринин милдети экенин баса белгилеп айтып калтырган. Ошондуктан жарандарды коргоодо берилүү менен кызмат өтүп, эл ишеничин актай беришине тилектешмин. Иш-чаранын соңунда чакырылган коноктор академиянын музейи менен таанышып, музейде сакталуучу китепке кол тамгасын жазып, каалоо тилек калтырышты. Айдар Темиралиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида. Түндүк-түштүк альтернативдүү автожолунун биринчи жана экинчи фазасынын курулуш иштери, тоннелди казуу жана эстакадалык көпүрөлөрдү куруу иштери 2021 жылы аяктайт. Учурда 3-чү фазасынын алкагында Дыйкан Кызыл Жылдыз участогунун курулуш иштерин аткаруу үчүн подрядчикти тандоо аяктап калды. Ошондой эле экинчи ири долбоор катары саналган өлкө аймагындагы аэропортторду реконструкциялоого иштерди жүргүзүү үчүн атайын жумушчу топ түзүлгөн. Мындан тышкары 6 көпүрөнүн курулушу аяктап калды. Быйылкы жылдын аягына чейин Транспорт жана жолдор министрлиги Манас аэровокзалды комплексин эксплуатацияга берүүнү пландап жатат. Жалпы ички жолдор реконструкциялоо иштери тууралуу кененирээк кесиптешим Айза Камчыбекова токтолот. Өлкөбүздүн транзиттик потенциалын жакшыртуу максатында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бул долбоор ишке кирип калса, өлкөбүздүн түндүгү менен түштүгү темир жол каттамы менен бириктирилет. Экинчи ири долбоор бул Манас аэропортун реконструкциялоо. Азыркы күнү ири эл аралык финансылык институттар менен мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринде инвестициялык долбоорду ишке ашыруу маселеси талкууланууда. Эске салсак, 19 ноябрь күнү өткөн донорлор менен мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун жолугушуусунда өлкөнүн транспорт жана транзиттик потенциалын көтөрүү боюнча сөз кылган. Маалыматка ылайык, ушул жылдын аягына чейин Манас 2 аэровокзалдык комплексин эксплуатацияга берүү пландалууда. Манас аэропортун мындан ары өнүктүрүү боюнча өкмөттүн буйругу менен жумуш топ түзүлгөн. Ал жумуш топ азыркы учурда иштеп жатат. Бул Азиатский банк развития менен, андан кийин Международный финансовый корпорация эки финансовый институт менен жумуш жүрүп атат. Ал эми 2019 жылы мамлекеттик бюджеттен каралган акча каражаттын эсебинен жалпы көлөмү 325 километр жолго асфальт төшөлдү. Бул көрсөткүч акыркы жылдарга салыштырмалуу эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири болуп саналат. Мисалга алсак, түндүк-түштүк альтернативдүү автожолунун биринчи жана экинчи фазаларынын алкагында 539,1 миллион АКШ долларга куруу иштери аяктады. Түндүк-түштүк альтернатив жолу жалпысынан Балыкчыдан Жалал Абад шаарына чейин 433 километр. 433 километр бүгүнкү күндө бизде 3 донор менен сүйлөшүүлөр болуп, 3 донор менен уже жалпысына участкалар бөлүнүп, тендерлер өтүп,
ошол жер подрядчик компаниялар уже аныкталган. Өзүңүздөр билгендей, бул жолду биз 2021 жылдын май айында уже колдонууга берейик деп атабыз да. Ошондой эле Бишкек Кара-Балта жолун реконструкцияланууда. Бүгүнкү күнү жалпы иштердин 45% бүткөрүлдү. Бишкек Кара-Балта жолун реконструкциясы дагы 2021 жылга чейин аякташы шарт. Курулушуна каражат Азия өнүктүрүү банкы жана Ислам банк тарабынан бөлүнгөн. Андан тышкары мамлекеттин казынасынан дагы 10% кош каржылоо болгон долбоорлор бар. Ички жолду айта турган болсок, быйылкы жылы жалпысынан 334 километр жол асфальт катмарын куруу жумуштары болду. Бунун ичинде биздин президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарлыгынын негизинде аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жарлыгынын негизинде 141 километр райондук борборлорду жолдорун асфальттоо. Бул асфальттоо жолдор боюнча биз жалпысынан тизме түзгөнбүз. Туризм тармагына чоң салымын кошо турган балыкчы корумдуу жолу дагы бүткөрүлөт. Ошондой эле корумдуу Балбай Баатыр участогун ишке ашыруу тууралуу донорлор менен каржылоо тууралуу иштер аткарылып жатат. Мындан тышкары Ысык көл Шакекче жолун долбоорлоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бизде капиталдык салымдар менен биз чек-араларды бекемдөө боюнча Баткендеги биз Аксай, Көкташ, Аксай тамдык жолу боюнча ошолго да 155 миллион быйыл акча бөлүнгөн. Ошол боюнча да жумуш алып бардык. Ал жерде Аксай Рабат жолунда кеңейтүү, ал жерде кеңейтүү жана кээ бир подъемдорду ылдыйлатуу боюнча жумуштар аткарылды. Ошондой эле Ош, Баткен, Исвана жол башкармалыгы үчүн жолдорду тиешелүү деңгээлде тейлөө максатында болжол менен 50 даана жол тейлөө техникалары сатылып алынды. Белгилей кетсек, аталган министрлик 5 эл аралык донорлор менен кызматташып келет. Биз 2 долбоор боюнча иштеп атабыз. Жаңы долбоорлор булар Ысык көл айланма жолунун Балбай Баатыр жана Каракол участкасында узундугу болгон 33 чакырым. Ал долбоорго Европа реконструкциясы жана өнүктүрүү банкы бүгүнкү күндө каржылоо даярдыгын көрсөтүп атат. Андан тышкары Ысык көл областында туризмдин потенциалын өнүктүрүүгө багытталган 5 туристтик сервис борборлорун куруу, геопарктарды өнүктүрүү боюнча пилоттук долбоорлор жана башка компоненттер каралган. Мындан 2 күн мурун президент Сооронбай Жээнбеков эл аралык донорлор менен жолугушуу өткөргөн. Ал жолугушуудан кийин Ислам банкы жана Араб координациялык тобу Ысык көл областынын 104-40-184 километр чегинде жайгашкан түндүк айланма жолунун курулушун каржылоого даяр экендигин билдиришкен. Азыр Тарас Сусамыр автожолунун 4-фазасынын курулушун каржылоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида. 18 ноябрдан 22 ноябрга чейин өлкөнүн бардык аймактарында калкка юридикалык жактан акысыз жардам көрсөтүү акциясы башталды. Жыл сайын уюштурулуучу акция бул жолу базарларда, соода түйүндөрүндө эртең мененки 9-дан кечки саат 6-га чейин өтүүдө. Анда кесипкөй юристтер ооз-2 консультацияларды беришүүдө. Сөз кабарчыбызда. Азыр ушу жашап атып, кандайдыр бир өзүңүзгө магазин ачып калсаңыз же. Молдокулова Индира Борборкалага мындан 1 жыл мурда көчүп келген. Ал учурда тиш дарылоочу жайда мет айым болуп иштейт. Индира айымдын айтымында айылдагы оокатын таштап келүү ага кыйын болду. Анткени мындан 6 жыл мурда 15 жыл чогуу жашаган жолдошу көр оокаттын айынан Орусияга иш издеп кеткен. Ал жактан башка үй бүлө күтүп да калган. Натыйжада үй бүлөсү бузулган. Мындан улам бир уул, бир кызы менен жалгыз калган аял адилеттүүлүктү издеп какпаган эшиги кайрылбаган мекемеси калбаганын айтат. Милицияга барып арыз жазсам, сразу ажырашканда арыз жазсам, Кочкорго барып, сабап туруп кеткенде Кочкорго барып туруп, немен судмед эксперттен өтүп келесиң. Анам болот деп койгон. Ошончо жуңгалда жүрдүм, 2 балам багып. Андан Бишкекке келдим, былтыр октябрь айында келдим. Индира сыяктуу юридикалык жактан акысыз жардам алуу мүмкүнчүлүгү өлкөнүн бардык аймактарында түзүлгөн. Аны юстиция министрлигине караштуу мамлекеттик кепилдеген юридикалык жардамдарды координациялоо борбору уюштурууда. Кээ бир жарандар жанакы эмгек укугу бузулган же мындай туура эмес бирдеме жумуштарда туура эмес иш болуп жаткандар ошол маселелер менен да кайрылышат да көбүнчөчү. Анан жер маселе боюнча жана участканы оформление, продажа ошол маселелер да
менен көп бизге кайрылышат. Бул 4 күнгө созулган иш-чара калк көп жүргөн жерлерде, тагыраагы базарларда, соода борборлордо уюштурулууда. Юридикалык жакта 10 жылдан бери иштеп келген адвокат Элнура Алымбаеванын айтымында иш-чара башталгандан бери 1000ге жакын жаран ар кандай маселе менен кайрылышкан. Анын басымдуу бөлүгүн аялдар түзгөн. Эң чоң проблема болгон, көйгөйлүү маселе болгон бул пособия, алимент алуу боюнча, үй бүлө маселеси боюнча, анан зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер. Ошолор боюнча көптөгөн кишилер кайрылышты. Ошол айымдарга болгон баягы юридика жагынан кеңешибизди айттык, жардамыбызды айттык, номерлерибизди бердик. Эгерде кайрылса мыйзам чегинде жардам беребиз. Ошон үчүн негизи ушундай иш-чаралар көбүрөөк колдонуп, көбүрөөк берилип турса, ошол айымдар өздөрүнүн укуктук баасын билсе. Бул акциянын максаты калктын айрылуу топторунун укуктарынын корголушун деңгээлин жогорулатуу, юридикалык жардам көрсөтүү, укуктук агартуу, сот адилеттүүлүгүнө жетүүнү камсыздоо, жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдык кызыкчылыктарын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. Маалым болгондой, аталган акцияга юстициянын аймактык башкармалыктарына караштуу калкка акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлор, мамлекеттик нотариалдык конторлор, мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча координаторлор, укуктук жардам көрсөтүүчү айрым коммерциялык эмес уюмдар, координациялык кеңештин мүчөлөрү, ошондой эле жогорку окуу жайлардын юридикалык клиникаларын жардам көрсөтүшүүдө. Акция эртең дагы уланмакчы. Гүлшан Ташбалтаева, Аскар Улан уулу, Пирамида. Бишкек шаарындагы номер 4-төрөтүүндө 3 эм жарык дүйнөгө келди. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 46 жаштагы Айнура Жайнакова 2 кыз 1 уулду жарык дүйнөгө алып келген. Наристелердин биринчиси 1,75 кг, экинчиси 1,27 кг, үчүнчүсү 1,45 кг. Дарыгерлердин айтуусуна караганда, эне балдардын абалы канааттандырарлык. 3 эмди жарык дүйнөгө алып келген Айнура Жайнакованын мындан тышкары 2 өспүрүм уулу бар. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Биздин каналдын кабарчылары даярдаган материалдарды социалдык тармактардан, Пирамида Чекит KG сайтынан, YouTube каналдан дагы көрсөңүздөр болот. Ал эми азыр алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы жана валюталар курсу кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу эртең амандашканча саламатта болуңуздар.